Бул ошол айыл жергелеринде мектеп окуучулары үчүн берилген 7 сомдук шашке чайы. Ысык тамак киргизилбеген мектептерде окуучулар дал ушул көрүнүштө чай ичишет. Аларга бир кружка чай, бир булочка же пряник берилет. Ал үчүн мамлекеттен ар бир балага күнүнө 7 сомдон каралган. Муну менен окуучулардын курсагын тойгузуу мүмкүн эмес. Андыктан мугалимдер балдарын үйдөн чай ичирип жөнөтүүнү дайындашат. Сузактагы Бакиров мектебинде мындай шашке чай ичкен 462 окуучу бар. Биринчи күнү булочка берилет, экинчи күнү пряник берилет, үчүнчү күнү бөлкө нан менен масла берилет. Масла 0,1 граммдан. Анан төртүнчү күнү байгындай жүрөкчө деп пряник берилет дагы. Анан бешинчи күнү кекс берилет. Биз көбүнчө ата-энелерге дайындап, ушул мектептин шартын түшүндүрүп, үйдөн дагы чай ичирип жөнөткүлө, тамак берип жөнөткүлө дейбиз. Бул шашке чай буларга кошумча тамак катары эле берилет. Бул сыяктуу шашке чай ичкен Сузак районунда 51 мектеп бар. Ал эми калган 55 мектептин окуучуларына ысык тамак берилет. Аны берүүдө кыйынчылыктар жаралууда. Ага азык-түлүк баалары кескин кымбаттаганы себеп. Ысык тамакка деле шашке чайга деле 7 сомдон бөлүнөт. Бирок ысык тамак берүүдө кыйынчылыктар туулуп атат. Тендерибизге көпчүлүк бүгүнкү күндө продуктылардын кымбаттап кеткениге байланыштуу тендерге катышкан адамдарыбыз азыраак болуп калып атат. Ошого карабастан биз катышкыла деп үгүт кылып катыштырып, ушу бүгүнкү күндө 6 сом 41 тыйындан 6 сом 99га чейин тендерден утуп, ошолор өздөрүнүн продуктларын камсыз кылып берип атышат. Курамында эт бар, сүт бар, картошка, күрүч, гречка, ар түрдүү ошо менюга жараша тамактарыбыз бар. Азык-түлүктүн баасы кымбаттагандан бери окуучуларга бир маал ысык тамак берүү маселеси өлкөнүн дээрлик бардык аймагында кыйындаган. Бөлүнгөн каражаттын аздыгынан тендерге катышууну каалагандар азайган. Алсак Ысык Ата району тендерди 6 жолу кайра жарыялаганга аргасыз болду. Айла жоктун оокатын кылып, учурда окуучуларга таттуу токоч менен чай гана берилип жатыптыр. Региондон телефон чала башташты. Кечиресиз, сөзүңүздү бөлүп атам. Мага менин суроомо эле жооп бериңиз, башка эчтекеси жок. Кирип жеп көрдүңүзбү деп атам. Кымбаттадыбы, арзандадыбы деп мен вопрос бербедим. Бул маселе парламенттин социалдык саясат комитетинин жыйынында да каралды. Анда депутат Айдарова, министрдин орун басары Жусупбекованын мектептин ашканасындагы 7 сомдук тамакты жеген-жебегенине кызыкты. Жалпы алганда окуучуларга берилүүчү тамак аштын берилиши жаатында абал оор экени маалым болду. Андыктан бөлүнүүчү каражатты көбөйтүү максатында каржы министрлигине кат жолдошконун билдиришти. Оор болуп атат. Мен башында эле айтпадымбы? 7 сомго оор кыйналып атабыз мектептер. Тамак аш сатып алуу, продукты сатып алуу абдан оорго жатып атат. Азыр көп учурда жанагы компот менен эле керектүү бир булочка андаймдагы өткөнгө мажбур болуп атабыз. Биз чындыкта айтып эле жатпайбызбы ачык эле? Жок, макул анда. Арзан убагында да жеп көрдүңүз беле анда? Убактыда жегенбиз, азырда кирип кыйналып атабыз, ошону көрүп атабыз. Мына тендерге мына мисалы Ысык Ата району 6 жолу тендерди переобъявлять этти. Ачык эле айтып атпайбызбы, кыйналып атабыз деп. Жылына окуучулардын тамагы үчүн казынадан 1 миллиард 600 миллион сом бөлүнөт. Өлкө башчы Садыр Жапаров былтыр жыл аягында бир катар социалдык мекемелердеги тамактанууга каралган акча каражатын 2 эсе көтөрүү тууралуу жарлыкка кол койгон. Ага ылайык 1 январдан тартып социалдык стационардагы балдардын тамак ашына каралган каражат 2 эсе көбөйгөн. Былтырдан тартып Кыргызстанда негизги азык-түлүктөрдүн баасы 2 эсеге кымбаттады. Маселен, соңку 1 жылда эттин баасы 30-40% көбөйдү. Süt азыктарынын наркы бир нече эсе көтөрүлдү. Бибисара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.